урматтуу мусулмандар, бүгүн биздин маегибиз билесиздер Рамазан айында турабыз. Бүгүн биздин маегибиз Рамазанда атылган Кадыр түн тууралуу болмокчу. Ошол Кадыр түн тууралуу биздин бүгүнкү коногубуз, биздин окуучубуз Саадат биз менен бирге болмокчу. Билесиздер, Рамазан эмнеси менен ыйык? Рамазанда эң ыйыгы бул Кадыр түн катылган. Ошол Кадыр түндү ошо биздин окуучуларыбыз кандай өткөрүшөт экен, ушулар тууралуу бир аз маек курмакчыбыз. Анда эмесе, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Биздин маегибизге кош келипсиз. Рахмат көп убакыт бөлүп бизге келгениңизге. Ошол биринчи сурообуз, Кадыр түндү сиз деги эле кандай түшүнөсүз? Сиз ушул Кадыр түндү кантип өткөрөсүз? Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Мен буга чейин деле Кадыр түнү жөнүндө угуп жүргөм. Бирок бул жака сабакка келгенден кийин түшүнүгүм кеңейип, уже Кадыр түн жөнүндө башкача түшүнүк ала баштадым. Кадыр түн бул Аллах Таала тарабынан пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үммөттөрүнө берилген белек. Кадыр түн жөнүндө пайгамбарыбыздын хадистеринде айтылат экен, Кадыр түндү Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүнөн издегиле, 10 күндүктүн так түндөрүнөн издегиле деп айтылат экен. Дагы Кадыр күндө биз намаз окуу, зикир чалуу, Аллахка ибадат кылуу, тобо кылуу, Куран окуу, көп дуба кылып ушинтип өткөрөбүз Кадыр түнүн. Дагы Кадыр түндүн артыкчылыктары Куранда айтылат экен, Кадыр түн 1000 айдан артык. Кадыр түндө аткарылган ибадаттардын сообу 1000 айдан артыгыраак деп айтылып жүрөт. Бир жылда бир келген 1000 айга тете болгон Кадыр түндү өткөрүп албай, бардыгыбыз ибадаттарды кылып, Аллахка жакыныраак болуп, кечирим, тоболорду кылып, ибадаттар менен өткөргөнгө баарыңыздарды чакырып кетет элем. Рахмат. Бизге жакшы маек куруп бердиңиз. Биздин маегибизге келгениңизге рахмат. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, эгерде сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Биздин устазалар силерге жооп бергенге даяр. Ошону менен биздин бүгүнкү чакан маегибиз аяктады. Салам алейкум, рахматуллахи баракату.